Саламатсыздарбы, улуу кыргыз элим. Мен Ысык көлдүн баягы тегерегиндеги пансионаттар, жанагындай заманбап салынган нерселер дүйнөдө модадан калганы жөнүндө айткым келип атат да. 10 жылдан бери ушу Европа, Америка, Малайзия, Сингапур, Австралия, Орто Азия, Россия, Украина ушул тараптардан бери келип аткан туристтерге фольклордук концерт тартуулап келем да. Анан бардыгынын мнениясын уксам, көчмөндөрдүн айылы абдан аларга бир экзотика экен да. Ошол себептен мен айткым келет, Ысык көлдүн күнгөй тарабы менен тескей тарабы эки жагынан тең, балыкчы шаарынан баштап эки жагынан барып туруп Караколго барат. Чолпон Ата шаар тарабында заманбап пансионаттар салынды. Дагы да салынат аяка. Мына Асман шаары курулат. Эми могу Тоң району менен Жети Өгүз районунун тарабын айткым келип атат да. Ушул аймактарды кыргызча этно деген сөз бар го. Ошондой кылып салсак, заманбап жанагындай керамика менен анан жанагындай салып аткандарга тыюу салсак да. Себеби деген туризм өнүктүрүш керек Кыргызстандачы. Туризм өнүксө бюджет толот. Себеби ар бир келген турист $100 эле таштачу болсо, 50 миллионго жеткизчү болсок туристтерди чыма Турциядагыдай. Турцияда деген 50-жылдар башталган да туризм. Орустар, орус эли, россиялыктар ошо 1950-жылдары Турцияга барып эс алуу мода болгон да. Мына азыр алардыкы 50 миллион, бир сезондо 50 миллион турист каттап турат. Бюджет ушунчалык байыды. Андан кийин Дубай, Арабия өлкөлөрүн салыштырсак, жалаң туризм менен миллиардер ар бир адам. Ошон үчүн Кыргызстанга туристтерди тартыш үчүн көчмөн эл болгондон кийин көчмөндөрдүн маданиятын көрсөтүш керек да. Анан ошо Тоң аймагы менен Жети Өгүз аймагында көл жээктерди жалаң этно кылсак, азыр бир 10 чакты этно мини айылдар бар да, кичинекей. Ал жерге эмне жалаң жыгачтан, таштардан мындай экологиялык, анан баткак. Ушулдан салынган үйлөргө туристтер агылып келип атат азырчы. Ушул жака дем алып жатабыз, жалаң боз үйлөргө жатабыз, жалаң жанагындай баткактан салынган тиги тамак аш ичүү жерге, ошондойдон салынган жерлерге туристтер агылып келип атат. Жанында заманбап бир пансионат же болбосо бир заманбап бир эс алуучу жай турса, ага барбайт. Именно ошо этно, жыгач, баткак таштардан салынган эскиче, мындай айтканда Супарада, Бишкекте Супара бар го, ошол сыяктуу жерге барып эс алышат да. Анан ушуну айткым келет, келечекке ушу Тоң аймагы менен Жети Өгүз аймагын кенен чоң көчмөндөрдүн бир этно шаары кылып салынса да, жалаң боз үйлөр, жалаң баткак жанагындай эмеден салынган кыргыз үйлөр, ушундай бир, ошондо биз туристтерди тим эле миллиондогон туристтерди тартабыз да. Алар келет, эс алат, болду, кетет. Көбүнчө пенсионерлер келет. Пенсияга чыккандар жалаң жер кыдырабыз деп, ушу дүйнөнү кыдырып, ушинтип эс алышат экен. Ошол себептен ошондойго өтсөк абдан туура болот эле да, себеби экология да сакталат. Алар көлгө да түшпөйт туристтер. Алар жалаң ушу тоо, боз үй, кыргыз музыкасы, бүркүт тайган, ат чабыш ушуларды көрөт дагы, ушундай эс алып рахат алып анан кетишет экен да. Ушул нерсени ой жүгүртүп, мындай бир ой жүгүртсөңүздөр. Урматтуу биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич өзү дагы ушундай бир жакшы иштерди кылып атат. Бизге да ушундай бир нерселерге көңүл бурат болуш керек деп ойлойбуз. Чоң рахмат, бар болуңуздар.